Бардырғыз чоғы сыйынауыз. Bizi сүйгөн биздин райымдуу ыйык асмандагы Кудаята. Биз сизден алыстап, күнөөгө батып жашаган учурда бизди биринчилерден өзүңүз сүйүп, биз күнөөкөр болуп, душман болуп жаткан учурубузда, жаман иштерибиздин негизинде душман болгон учурда Ыйса Машаяк бул дүйнөгө келип биздин күнөөлөрүбүз үчүн өз улуу канын төгүп берип, анын жыйынтыгында биздин күнөөлөрүбүздү түбөлүккө кечирип бергендигиңиз үчүн ыраазыбыз. Өткөн жумада бир жума бою көптөгөн адамдар семинарга катышып, сиздин улуу сөзүңүздү үйрөнүп, ырайымыңызды кабыл алып, жана куткарылууга ээ болушту деп ишенебиз. Куткарылууга ээ болгон адамдардын баардыгы эми мындан аркы жашоосунда бир гана сиздин балдарыңыз катары татыктуу жашоо менен жашашы үчүн ар дайым керектелөөчү сөз, ырайым, ыйык рухтун жетеги менен чогуу болууңузду суранабыз. Мындан ары бир дагы уяткарууга, ашкерелөөгө ээ болбостон, татыктуу жашоо менен жашап, кайрадан келе турган Ыйса Машаяктын алдында кайраттуулук менен сиздин улуу даңкыңыз үчүн тура тургандай кылып жардам берүүңүздү суранабыз. Биздин арабызда дагы да ушул ырайымды түшүнө элек адамдар да бар болсо, өзүңүздүн улуу ырайымыңызды, сүйүүңүздү тартуулап, ар бир адам түбөлүк өмүргө жана түбөлүктүү ыйык, даңктуу үмүткө ээ болушуна жардам берүүңүздү суранабыз. Бул дүйнө күндөн күнгө алсырап, күндөн күнгө күнөөгө толуп бара жаткан учуру, бул дүйнө качан аягына келет биз билбестен жашап келебиз. Ошондуктан биз сиздин жардамыңыз жок болсо, бул дүйнөдө өз алдынча жеңишке жетишип жашай албай тургандыгыбызды жакшы билебиз. Ошондуктан сизден суранаарыбыз бизге керектелүүчү акылмандуулукту, бизге керектелүүчү сөздү ар дайым мол кылып төгүп берүүңүздү суранабыз. Ушул саатта биз үчүн ачып берүүнү каалаган сиздин эркиңизди таанып билип, биз бара турган жолду ачык айкын көрсөтүп берип, биздин мамлекеттеги жайгашкан бардык жыйындар дүйнөнүн ар бир бурчунда кыйынчылыктарга карабастан өз ишенимин сактап, жакшы кабар сөзүн кайраттуулук менен таркатып келе жаткан биздин бардык бир туугандарга Кудай өзүңүз ырайым тартуулап, бизге тапшырып берген ушул акыркы тапшырмаңызды бардыгыбыз бирдей аткарууну каалайбыз. Ушул саатты ыйык рухтун жетеги менен жетектөөңүздү суранып, биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Амин. Даңтоо группасын чогуу угабыз.
Ыйык жазууну чогуу ачабыз. Матай жазган жакшы кабар 13-бөлүмдү чогуу ачабыз. Матай 13-бөлүм 44-аяттан баштап. Матай 13-бөлүм 44-аяттан баштап 50-аятка чейин мен сиздерге окуп берейин. Матай 13-бөлүм 44-төн 50-гө чейин. Асман падышачылыгы талаада жашырылган казынага да окшош. Бир адам аны таап алып, кайра жашырып койду. Барып, кубангандан колунда болгондон баарын сатты да, ал талааны сатып алды. Асман падышачылыгы асыл бермет издеген соодагерге да окшош. Күндөрдүн биринде ал кымбат баалуу берметти тапты. Анан барып, колунда болгондон баарын сатты да, ал берметти сатып алды. Асман падышачылыгы ар кандай балыктарды кармаган чоң торго да окшош. Тор балыкка толгондо аны жээкке тартып чыгарышат да, отуруп алып жакшы балыктарды идиштерге салып алышат. Ал эми жамандарын ыргытып жиберишет. Дүйнөнүн акырында да ушундай болот. Периштелер келип адилетсиздерди адилеттүүлөрдөн бөлүп алып, жалындап күйүп турган отко ыргытышат. Ал жерде ый жана тиш кычыратуу болот. Ушуга чейин жетиштүү. Өткөн жумада бир жума бою күн сайын ушул жерде чогулуп, биз баардыгыбыз ыйык жазууну чогуу үйрөндүк. Аба ырайы суук болгонуна карабастан көптөгөн адамдар катышып беришти. Анан сөзсүз түрдө куткарылууга ээ болгон адамдар аябай эле көп деп мен ишенем. Ушул семинар үчүн, жаңы адамдар үчүн сыйынып берген баардык биздин бир туугандарга сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Биз сиздер менен бүгүнкү азыр эле окуп кеткен аяттар аркылуу бүгүнкү биздин темабыз талаада жашырылган казына деген темада болмокчу. Ыйса өтө эле маанилүү, чындык сөздөрдү айтып жаткан учурда ар бир адамга жеткиликтүү деңгээлде түшүндүрүп насаат сөздөрү менен айткан эле. Ошол насаат сөздөр ыйык жазууда көп эле жазылат. Бул жерде карасаңыздар, асман падышачылыгы баланча нерсеге окшош деп. Асман падышачылык деген сөз бул дүйнөдө адамдын жанын куткарып алып, бейишке барыш үчүн, элди жаратыш үчүн мына ушул нерсеге барабар. Матай 13-бөлүмдү карай турган болсок, көптөгөн насааттар айтылат. Биринчи эле асман падышачылыгы. Ыйса бул дүйнөгө келгенинин негизги максаты бул дүйнөдө жашап жаткан күнөөкөрлөрдү куткарып, асман падышачылыгы Кудайдын падышачылыгына алып барыш үчүн. Адамдын жаны куткарылып, түбөлүк өмүргө ээ болушу үчүн мына бул нерсеге окшош. Талаада жашырылган казынага да окшош. Талаада жашырылган казына бул эмнени билдириши мүмкүн? Байыркы учурдагы адамдар өздөрүндө кымбат баалуу бир таш болобу, же акча болобу, же казына боло турган болсо, үйүнө катып кое турган болсо, анда албетте уурлар келип, ал нерсени жоготуп алышы мүмкүн болгондуктан, кээ бир адамдар эч бир адам көрбөй турган жерге атайындай жашырып койгон, көмүп койгон учурлары да болгон эле. Ошол казынаны бир эле жалгыз адам өзү биле тургандай кылып. Бирок көптөгөн убакыт өткөндөн кийин ошол талаада жашырылган казына кожоюнсуз калат. Анткени ошол бекиткен адам дагы бул дүйнөдөн көз жумат. Анан ал казына каякта жайгашкан, эмне деген казына эч бир адамдар билбейт. Мурун дагы бир
газетада ушундай макала чыкты эле го. Бир адамда өтө көп акча болот. Андан кийин ал банкка тапшырайын десе, ал жакта көптөгөн пайыз төлөш керек деп коркот дагы. Андан кийин чеснок айдаган талаага ошол жерге жашырып коет. Анан кийин жаңылыктарда дагы ошону чыгарып көрсөтүшкөн эле. Чеснок талаасы болгондуктан ошол жерди иштеткен адам күтүлбөгөн жерден чоң акчаны таап алат. Талаада жашырылган казына деп айтылат. Бир адам аны таап алып, кайра жашырып коет. Барып кубанганынан кайсыл адам бул казынаны таап алды? Менимче ушул талаага жалданып иштеген адам болушу керек. Бир учурда ижарага алып ошол жерди иштеткен учурлар да кездешет го. Ошондуктан караса бир шылдыр деген каңгыраган үн чыгат дагы, анан кийин эмне болду экен деп астын карап көрө турган болсо, чоң казына ящик табылат. Анан карап көрсө, чоң казына экендигин, кымбат баалуу нерсе бар экендигин көрөт дагы, анан кайрадан бат эле жашырып коет. Эмне үчүн? Анткени ал талаа өзүнүкү болбогондуктан. Ал эми ошол талаада жашырылган казына ошол талаанын кожоюнуна менчиктештирилген. Ошондуктан ал ошол талаадан казынаны алып келе турган болсо, анда ал уурулукка жатмак. Ошондуктан бул адам ойлонот дагы, бул талаада өтө чоң казына жатат. Ошондуктан кайрадан аны жашырып коет дагы, кубанганынан колунда болгондун баарын сатат дагы, ал талааны сатып алат. Кубанычына эч нерсе жетпей, андан кийин менимче ал үйүн да сатып болуш керек. Колунда байлап турган уюндагы, вилкасында, кашыгында, үйүндө болгон сатала турган нерселердин баардыгын сатат дагы. Менимче бул адам бай адам эмес окшойт. Ошондуктан ал башка адамдын талаасын ижарага алып иштетип жаткан адам болгондуктан, жыйынтыгында ал бүт колунда болгон нерсесин сатат дагы, ошол талааны толугу менен сатып алат. Эмне үчүн өзүнүн колундагы болгон нерсесин сатты дагы, талааны сатып алат? Анткени анын себеби анык да, ал жакта чоң казына жайгашкандыктан. Биринчиден ошол талааны сатып алып, өзүнө менчиктештирип алышы керек. Эгерде талаа өзүнө таандык боло турган болсо, анда талааны эмне кылса, иштетеби же жөн калтырабы, эми анын өзүнүн толук акысы болот. Эмне үчүн анда ыйса? Асман падышачылыгы ушундай нерсеге окшош деп Үлгү Насаат сөзү менен айтат. Анткени 38-аятта өйдө жакта карасаңыздар, талаа болсо дүйнө деп айтылат. Талаа бул дүйнө менен салыштырган нерсе. Анда бул талаада жашырылган казына эмнени билдирет? Бул жерде айтылган мазмунду карай турган болсок, кененирээк ой жүгүртүп көрөлү. Кудай тарабынан кандайча мааниге ээ? Кудай бул дүйнөнү караган учурда, башталыш 3-бөлүмдө адам ата күнөө кетиргендиктен ошол күнөө бүт дүйнөгө каптады. Андан кийин күнөөкөр адамдын баардыгы терин төгүү менен иштеп, адам өзүнүн жанын бага турган адам болду. Ошол талаада, бул дүйнөдө адамдардын баардыгы эле бирдей иштеши керек, эмгектениши керек, өзүн тойгузушу керек. Ошол биз жашап жаткан дүйнө.
бирок бир дагы адам көрбөгөн, билбеген казына жашырылган. Казына эмнени билдирет деп ойлойсуздар? Кудайдын көз карашы боюнча биринчи эле орунда бул күнөөкөр болгон, күнөөнүн азабынан Кудайдан ажырап калган адамдардын бардыгы казына менен салыштырып айтат. Казына деген сөз башталыш биринчи бөлүмдө карай турган болсок, Кудай асма менен жерди жараткан учурда жердеги болгон нерселердин бардыгын жаратат. Алардын ичинен жаныбарларды, өсүмдүктөрдү түр-түрү менен жараткан. Анан эң акырында Кудай өз бейнеси боюнча адамды жаратты деп айтылат. Эмне үчүн адамды өз бейнеси боюнча жаратты деп айтылат? Анткени адам ал жаныбар эмес. Өсүмдүктөр жаныбарлар үчүн жаратылган. Ал эми өсүмдүктөр да, жаныбарлар да бардыгы биригип адам үчүн жаратылган. Адам баласы бул дүйнөдө жашашы үчүн сөзсүз түрдө өсүмдүктөр да болушу керек, жаныбарлар да болушу керек. Ал эми адам Кудайдын өзү үчүн жаратылган. Кудай өзүнүн улуу эркин аткарыш үчүн, планын аткарыш үчүн адамды жараткан. Адам ал жаныбар эмес. 48 Забурда 21 бөлүмдө адам атак даңктуу деп айтылат. Атак даңктуу деген сөздүн мааниси өзгөчө баалуу, кымбат адам. Эмне үчүн? Адам баласы күнөөгө батып жашаса да, каргышка кала турган бул дүйнөдө эмгектенип иштеп жашаса дагы, ошол жаратылган адамдын ичинде Кудайдын бейнеси бар. Же болбосо Кудай берген рух бар. Ошол себептен ал өзгөчө баалуу, кымбат адам. Бирок акылсыз адам өлө турган жаныбарларга эле окшош болуп калат. Өзүнүн баалуу экендигин билбей туруп өлүп кала турган болсо, анда жаныбарлардан эч бир нерсеси менен айырмаланбайт. 2 Петр 2 бөлүмдө айтылат: тузакка түшүп өлүмгө дуушар болушу үчүн жаратылган жаныбарлар сыяктуу эле жок болот. Жаныбарларды адам кааласа өлтүрөт, кааласа багат, коргойт. Анткени жаныбарлардын бардыгын Кудай адамдын колуна тапшырып берген. Башталыш 1 бөлүмдө 28 аятта деңиздеги балыктарга, асмандагы канаттууларга, жер үстүндө сойлоп жүрүүчү бардык жаныбарларга бийлик кылгыла деп. Ошондуктан бул дүйнөдөгү жаныбарлар, сойлоп жүрүүчүлөр, асмандагы канаттууларга, жада калса балыктарга чейин бүт бийлик кылгыла. Кааласаңар жегиле, кааласаңар аларды коргогула. Жаныбарлардын бул дүйнөдө жашаш үчүн кандайдыр бир өзгөчө максаты жок. Ошондуктан алар тузакка түшүп өлүмгө дуушар боло турган жаныбарлар. Ал эми адам баласы жөн эле төрөлүп кайрадан өлүп калыш үчүн гана жаратылган эмес. Анткени Кудайдын бейнеси адамдын ичинде болгондуктан жаныбарларга окшотуп эле адамды Кудай жараткан эмес. Өз бейнеси боюнча жаратты деген сөз ал денени айткан жок, ичиндеги рух бар экендиги. Жакын 4 бөлүм 24 аятта Кудай рух. Ага табынуучулар да рух менен чындык боюнча табынуулары керек. Биздин ичибиздеги ошол рух бар экендиги айтылат. Кудайдын бейнеси боюнча жаратылган адам Кудай өзүнүн сүйүүсүнүн түгөйү катары жараткан. Жаныбарлар канчалык жашынакай көрүнбөсүн, бирок жаныбар эч качан адамдын сүйүүсүнүн түгөйү боло албайт. Анткени
инсан болгондон кийин инсандык сапаттарга ээ болгон адам гана ошол сүйүүнүн түгөйү боло алат. Ошондой сыяктуу эле Кудайдын сүйүүсүнүн түгөйү болуш үчүн руханий нерсе болушу керек. Кудайдын сүйүүсүнүн түгөйү болуш үчүн Кудай адамды өз бейнеси боюнча жараткан. Дагы бир себеби Кудай өзүнүн балдары кылып жана мурасчылары кылып алыш үчүн. Кудайдын мурасчылары болуу деген нерсе бул асман падышачылыкты мураска кабыл алуу, мурас катары кабыл алуу. Мисалы үчүн ата энеси өзү жакшы көргөн баласына эң жакшы нерсесин берүүнү каалайт. Ошондой сыяктуу эле Кудай да адамды ушунчалык жакшы көргөндүктөн, сүйгөндүктөн өзүнүн асман падышачылыгын мурас катары өз балдарына берүүнү каалайт. Адам баласы ошол себептен Кудайдын бейнеси боюнча жаратылган. Кудайдын бейнеси деп биз рухта айтабыз. Кудайдын көз карашы боюнча эң эле атак, даңкуу, өзгөчө, баалуу, кымбат. Ишая 43 бөлүмдө дагы айтылат. Сен мен көз алдымда ушунчалык кымбат, баа жеткизсиң деп. Албетте бул Израиль элине гана айтылган сөздөр эмес, бүт Кудайдын балдары болгон адамдарга айтылган сөздөр. Ошондуктан адамдын руху Кудайдын көз карашы боюнча ушунчалык кымбат, баа жеткиз. Анткени ал адам түбөлүк бейишти, түбөлүккө Кудай менен жашай турган адам болгондуктан. Кудай өз бейнеси боюнча жаратты деген сөздүн мааниси Кудай өзүнө окшоштуруп жасады, жаратты. Эгерде адам ошол нерсени түшүнбөй жашаса, анда жөн эле жашап өлүп кала турган жаныбарларга эле окшош болуп калат. Анткени Кудай адамды ал максатта жараткан эмес. Талаада жашырылган казына, талаа бул күнөөгө баткан дүйнөнү көрсөтөт. Ошол дүйнөдө өзүн багып жашаш үчүн адам баласы жашайт. Ал эми Кудай бул дүйнөгө көз чаптырып караган учурда, бул дүйнөдө Кудай өзү жараткан адамдар жашайт. Ал адамдын ичинде Кудай берген рух бар. Ошол адамдар Кудайдын көз карашы боюнча казына деп аталат. Талаада жашырылган казына бул эмне? Бул дүйнөнүк казынаны айткан жок. Матай 16 бөлүм 26 аятта Ыйсанын айткан сөздөрү: адам бүт дүйнөгө ээ болуп, бирок өзүнүн жанына зыян келтирсе, анда ага эмне пайда болот? Адам өз жанын куткарып алыш үчүн кандай кун төлөй алат? Бүт дүйнөгө ээ болсо дагы, бирок ошол нерсени алмаштырууга мүмкүн эмес болгон нерсе бул анын жаны. Жаны деп бул дүйнөдөгү 70-80 жылдык жашоосун айткан жок. Анткени өлүм менен бул дүйнө баардыгы бүтүп кала турган болсо, анда жаныбарлардан эмнеси менен айырмаланмак элек? Жаныбарлардын ичинде деле көп жыл жашаган жаныбарлар бар. Мисалы үчүн ташбакалардын бир түрү 500 жылга чейин жашайт. Же болбосо бир эле аралыкта канча миңдеген километрди учуп өтө ала турган канаттуулар, же болбосо Тынч океандар өздөрү каалашынча сүзүп өтө ала турган балыктардын түрлөрү. Ошолорго салыштырып карай турган болсок, анда адам баласы ушунчалык кыйналат, жаман иштерди кылат, таза эмес иштерге барат. Эгерде бул дүйнөдөгү жашообуз менен биздин жашообуз бүтүп кала турган болсо, анда жаныбарлар менен эч нерсебиз менен айырмаланбай калат элек. Айырмабыз жок эле болот эле. Бирок биздин ичибизде Кудайдын бейнеси рух бар болгондуктан, ошол өзүнүн балдарына Кудай
түбөлүк бейишти, асман падышачылыкты мурас катары берүүнү каалайт. Ошондуктан Кудай өзү жараткан ичилердин ичинен эң эле кымбат баалуу катары бул адамдын өзүн көрөт. 143 забурда: Теңирим, сен көңүл бургудай адам баласы ким? Сен жөнүндө ойлонгундай адам баласы ким? Асма менен жерди жараткан жаратуучу Кудай. Бул дүйнөнү жараткан учурда адамды ушунчалык кымбат баалуу кылып жараткан. Бирок адам эмне үчүн курт же күбө катары көрүнөт? Анан ушул адамды Кудай эмне үчүн ушунчалык сүйөт? Анын себеби эмнеде? Анткени Кудай өзүнүн бейнеси боюнча жараткандыктан, Кудайдын руху биздин ичибизде бар болгондуктан. Ышая 57-бөлүмдө дагы айтылат: шунчалык ыйык, шунчалык улуу, түбөлүк жашоочу Кудай эмне деп айтат? Мен бийик асмандын үстүндө ыйык жайда жашайм. Анан моюн сунгандардын рухун тирилтиш үчүн моюн сунгандар менен бирге жашайм. Кудай ушунчалык ыйык болуп туруп, анан бул дүйнөгө көз чаптырып караган учурда моюн сунгандардын рухун тирилтем. Моюн сунгандар кимдер? Толугу менен Кудайга баш ийген адам, өзүнүн күнөөсүн мойнуна алып, Кудайга кайрылып келген адамдардын бардыгынын рухун тирилтем. Ошол адам күнөө кетиргендиги үчүн Кудай менен байланышы үзүлүп калган. Эми ошол адамдын жанын тирилтип алыш үчүн түбөлүккө талаш тартыш жүргүзбөйм, акырына чейин каарданбайм. Анткени мен жараткан ар бир тирүү жан алсырап калат. Адам атага болсо өзүнүн терисин төгүп, иштеп жашасын деп, андан кийин аял кишиге ар кандай кыйынчылык менен өз баласын төрөсүн деп ошол жазаларды жиберет. Ал эми адам баласы бул дүйнөдөн өлгөндө ал денеси кайрадан топуракка кетет. Бирок адамдарга ошол жазаны жиберип, кыйынчылыктарды жиберип жатканынын негизи Кудай өзүнүн каалоосу менен, жүрөгүнүн каалоосу боюнча жазалабайт. Мисалы үчүн баласы ата энесин укпаса, анткени ата энеси аны жазалап коюшу мүмкүн да. Жазалаганынын себеби өлүп калсын деп, жек көргөндүгү үчүн жазалабайт да. Ал баласы оңолсун деп, өзүнүн катасын түшүнсүн деп. Ошондой сыяктуу эле Жеремиянын ыйы 3-бөлүм 33-аятта ал адам уулдарын өз жүрөгүнүн каалоосу боюнча жазалабайт, жүрөгүнүн каалоосу боюнча кайгыга салбайт. Атайлап жазап, атайлап кайгыга салбайт. Анткени Кудай ар бир адамдын күнөөсүн өз мойнуна алып, Кудайга кайрылып келүүсүн Кудай чыдамсыздык менен күтөт, ошол нерсени каалайт. Адам өзү төрөгөн баласына ушунчалык аяоо мамиле жасагандай эле, Кудай да өзү жараткан адамды ушунчалык сүйөт, жакшы көрөт. Дөөт падыша айтат: мейли менин ата энем таштап кетсе да, Кудай мени эч качан таштабайт деп. Күнөөгө баткан адамды Кудай сүйөт. Талаада жашырылган казына, оңой сөз менен айтканда, бул каргышка калган жерде жашап жаткан адамдын рухун билдирет. Анткени Кудайдын көз карашы боюнча адамдын ичиндеги болгон андан артык башка кымбат баалуу нерсе жок.
Мисалы үчүн ата энеси баласын караган учурда балдарыбыздан башка кымбат нерсе барбы? Бурун кичинекей балдардын жомок китеби бар эле, ошол жакты карасам бир чоң падыша ушунчалык алтынды жакшы көргөн болот. Анан ошол падыша Кудайга сыйынат экен. Мен колумду эмнеге тийгизсем ошонун баардыгы алтын болсун дегенде Кудай макул сенин сыйыныңды угуп берейин дейт. Анан буну кармаса алтын, тигини кармаса да алтын, баардыгы алтынга айланат. Анан эрте менен эрте жалгыз кызы чуркап келет дагы анан ата дегенде кармай калса дароо ал алтынга айланат. Ошондо падыша эмнени түшүнөт? Мен өтө ач көз адам экенмин деп күнөөсүн ошондо түшүнөт. Андан ары эмне болгонун мен билбейм, сурабай эле коюңуздар. Адам да өзү төрөгөн баласы ушунчалык ата энеси үчүн кымбат, баласын ушунчалык сүйөт. Андай боло турган болсо, Кудай өз бейнеси боюнча жараткан адамды канчалык деңгээлде сүйөт деп ойлойсуздар? Кудай бул дүйнөнү абдан сүйгөндүктөн өзүнүн жалгыз уулун берди. Бул дүйнөнү абдан сүйдү деген сөздүн мааниси жаныбарларды, өсүмдүктөрдү сүйдү деген эмес, дароо мени жана сиздерди сүйдү. Канчалык деңгээлде бизди сүйдү? Эфестиктерге жазылган кат 2-бөлүм 4-аятта ырайымга бай Кудай, бизди аяган Кудайдын сүйүүсү, күнөөгө баткан бизди, биз үчүн убактылуу каарданды. Бирок ар бир күнөөкөргө Кудай өзүнүн сүйүүсүн арнап, түбөлүк тозокко кетип калбасын деп бизге ырайымын тартуулады. Бизди сүйгөн Кудайдын улуу сүйүү деп айтылат. Ошол улуу сүйүү менин жүрөгүмдө жашайт. Кубанычка бөлөнөм. Кудайдын ошол улуу сүйүүсү менин ичимде бар болгондуктан, кылмыштарыбыздын жана күнөөбүздүн азабынан өлгөн бизди сүйдү. Биздин жаныбызды тирилтиш үчүн Кудай өзүнүн жалгыз уулун бул дүйнөгө жиберди. Биз денебиз менен кетирген күнөө үчүн Ыйса адамдык денеде бул дүйнөгө келет, анын денеси ушунчалык азапта кыйналат. Ыйса Машаяк өлүп кайрадан тирилет. Ошол ырайымга ишенген адамдардын баардыгы күнөөсүнө карабастан ал адамдарды Кудай өзү кечирет. Кудай эмне үчүн адамдын жанын ушунчалык сүйдү дагы өзүнүн жалгыз уулун адам үчүн бул дүйнөгө жиберди. Рим империясы убагында эң эле аянычтуу мыкаачылык түрдө кылмышкерлерди өлтүргөн учурда ошол айкаш-чыгачка кадап коюшкан эле. Эми элестет көрсөңүздөр, күнөөсүз Кудайдын жалгыз уулу Ыйса бул дүйнөгө келет дагы кылмышкер, күнөөкөр катары ушунчалык аяосуз мыкаачылык менен аны сабап өлтүрүшүп, эки колу, эки буту айкаш-чыгачка кадалып, башына тикенектен таажы кийгизип, эрте мененки саат 9-дан түшкү саат 3-кө чейин 6 саат бою айкаш-чыгачта кадалган учурда эң акыркы сөзү аткарылды деген сөз эле. 3 саат бою асманда караңгыладык. Күн дагы өзүнүн жарыгын жоготту. Жер солкулдады. Асманда ыйлады, жер да ыйлады. Кудай өзүнүн жалгыз уулун бул дүйнөгө жиберди. Бизди куткарып алыш үчүн. Андан артык ырайым жок. Ошондуктан өзүнүн колундагы болгон нерсесин бүт баарын сатып,
ошол жанакы казынаны сатып алгандай эле бул дүйнөдө жашап жаткан биз үчүн Кудай өзүнүн жалгыз уулун жиберди дагы бизди кун төлөп сатып алды. Бул адамдын колунан келбей турган нерсе. Күнөөлөрдүн азабынан Кудайдан алыстап жашаган адамды, каргышка калган адамды адам өз алдынча кантип кутула алмак эле. Ошондуктан Кудай өзүнүн жалгыз уулун бул дүйнөгө жиберип, айкаш-чыгачка кадалганга чейин берди. Өзүнүн колунда болгон нерсенин баардыгын сатып, казынаны сатып алды, талааны сатып алды деген сөздүн мааниси айкаш-чыгачка кадалган Ыйса Машаяк бүт каргышты өз мойнуна алып, бизди кун төлөп сатып алгандыгын билдирет. Ышая китебин чогуу ачабыз. Ышая 43-бөлүм. Ышая 43-бөлүм. Ышая 43-бөлүм 4-аятты окуйбуз. Сен менин көз алдымда кымбат, баа жеткис болгондуктан, мен сени сүйгөндүктөн сен үчүн адамдарды бердим. Менин көз алдымда сен кымбат, баа жеткис болгондуктан, мен сени сүйгөндүктөн сен үчүн адамдарды бердим. Сенин жаның үчүн элдерди берем. Бул сөз албетте Израиль эли жөнүндө айтылат. Ошол эле учурда Ыйса Машаяк аркылуу куткарылууга ээ болгон адамдардын баардыгына айтылган сөздөр. Баардыгыбызды Кудай ушунчалык кымбат, баа жеткис катары көрөт. Бизди куткарып алыш үчүн өзүнүн баардык колунда болгон нерсени сатып, талааны сатып алды деген сөздөй эле бизди күнөөлөрдөн арылтыш үчүн Ышая 49-бөлүмдү дагы чогуу ачабыз. Ышая 49-бөлүм 5-аятта. Акыркы жагын чогуу окуйлу. Теңир мени даңктады, менин күчүм Кудайым. Теңир мени даңктады, менин күчүм Кудайым. Ушул сөз аркылуу биз эмнени түшүнсөк болот? Кудайдын көз карашында эң эле атак, даңктуу биз. Бизге окшогон күнөөкөр, үч биримдиктүү Кудайдын Кудай Ата, Уул жана Ыйык Рух. Бирөө кантип үчөө болот, үчөө кантип бир болот деген нерсени биз адамдык акылыбыз менен түшүнө албайбыз, бирок бул чындык. Ыйса бул Кудайдын өзү, Кудайдын бейнеси болгонуна карабастан, Филиппиликтер 2-бөлүмдө 4-аяттан баштап 5-аяттан баштап карай турган болсок, Кудайдын бейнеси болгонуна карабастан, Кудай менен теңдигин олжо деп эсептебестен, кул кейпин кийип, адамга окшош болуп, сырткы көрүнүшү боюнча адамдай болуп, өзүн басынтты. Жөнөкөй эле адам катары эмес, кул адам катары, кулдун кейпин кийип, өзүн өзү басынтты. Адамдардын жанын куткарып алыш үчүн, Кудайдын эркине баш ийиш үчүн айкаш-чыгачка кадалганга чейин өзүн басынтты. Бизди куткарып алыш үчүн ушунчалык кымбат баалуу, биз үчүн кун төлөндү. Мени куткарып алыш үчүн
Кудайдын жалгыз уулу өзүнүн жанын берди деген нерсени түшүнүп жатасыздарбы? Андан башка артык ырайым барбы? Мен Кудайдын алдында ушунчалык даңктуу адаммын. Бир адам айтат, өзү бай адам болот дагы, анан байлыгын бардыгын сатып, кичинекей бир кымбат баалуу нерсени сатып ала турган болсо, анан ошо бай адамдын көз карашы боюнча кымбат баалуу буюму ушунчалык этияттык мамиле жасайт, аны ар дайым коргойт, сактайт. Ошондой сыяктуу эле Кудай бизди куткарып алыш үчүн жөн эле сөз менен ооба сени аябай сени тозокко барбай тургандай жасап берем деп айткан жок да. Бизди куткарып алыш үчүн аябастан өзүнүн жалгыз уулун дагы жиберди. Анын улуу канын дагы биз үчүн төгүп берди. Ушунчалык кымбат баалуу өзүнүн кунун төлөп, биздин акылыбыз менен бул нерсени түшүнө албасак дагы Теңир мени даңктады. Жакан 10-бөлүм 28-аятта мен аларга түбөлүк өмүр берем, алар эч качан өлүшпөйт. Тозокко бара жаткан адамды куткарып, ошол адамга түбөлүк өмүр берди. Эми ал адамды менин колумдан эч ким тартып ала албайт. Ушунчалык кымбат баада кун төлөп бизди сатып алгандыктан биз Кудайдын кол алдындабыз. Шайтан дагы бизди тартып ала албайт. Эч ким менин колумдан тартып ала албайт. Ыйсанын колунда, Кудай Атанын колунда. Бардыгы ушунчалык бекем тургандыктан эч ким тартып ала албайт. Куткарылган адамдар дагы туура эмес иш кылса тозокко барат деген сөздү айтпаңыздар. Анткени адам баласы куткарылууга элди, бирок куткарылууга ээ болду, бирок кандайдыр бир катачылык күнөө кетирип алышы мүмкүн. Ооба, каалашыңча күнөө кетире бер деген сөз эмес. Күнөө кетирсе ал адамга жаза болот. Кээ бир учурда адамдын денеси өлгөнгө чейин болот. Кээ бир адамдар ойлошот, мен кичинеден күнөө кетирсем деле Кудай мени жазалаган жок. Менимче мен Кудайдын эң эрке баласы окшоймун. Кудайда эрке бала деген жок. Ошондуктан эгерде жазаланбасаңар, анда өз эмес, никесиз төрөлгөн балдардан болуп калбагыла, ошону текшерип көргүлөт. Еврейлерге 12-бөлүмдө жазылат, сөзсүз түрдө куткарылган адамга жаза болушу мүмкүн. Жаза болсо мейли, мен жаза деле ала берем деп айта турган болсок, анда атайлап күнөө кетире алабызбы? Бизди куткарып алган Кудай бизди ушунчалык сүйгөндүктөн, Кудайдын сөзүнө тил алчаак болуп жашашыбызды каалагандыктан, эптеп-септеп жашап бул дүйнөдөн өмүрүбүздү өткөрүп, анан бейишке барып калсак болобу? Албетте жок. Талаада жашырылган казына бул дүйнөдө, каргышка калган бул дүйнөдө жашап жаткан биз жана биздин жаныбызды айтат. Кудайдын бейнеси боюнча жаратылган рухубузду айтат. Ошол себептен Кудай бул дүйнөдө ушунчалык күнөөгө толгон дүйнөнү сүйүп, биз үчүн өзүнүн жалгыз уулун жиберди. Ага ишенген ар бир адам өлбөй, түбөлүк өмүргө ээ болсун деп берди. Дагы бир жерде чогуу ачабыз, Ишая 49-бөлүм. Ишая 49-бөлүм. 20-аятты ачабыз. Чогуу окуйбуз. Мурунку жоготкон балдарыңдан кийинки балдарың сенин кулагыңа угуза. Бул жер мага тар болуп жатат, мага жашаганга жер бер дешет. Мурунку жоготкон балдарыңдан.
Биз дагы көптөгөн азап кайгынын жыйынтыгында Кудайдын балдары катары төрөлдүк. Дагы бир жерде чөг ачабыз. Забур китеби 143 бөлүм. Забур 143 bölüm. Zabur 143 bölüm. Üçüncü ayette okuyuz. Çok okuyuz. Теңирим, сен көңүл бургудай адам баласы ким? Адам жөнүндө ойлонгудай адам ким? Теңирим, жаратуучу Кудай жөнүндө айтылат. Жаратуучу Кудайым, сен көңүл бургудай адам баласы ким? Адам жөнүндө ойлонгундай адам ким? Эмне үчүн ушунчалык адамды сүйөсүң? Адам баласы ким эле биз үчүн ушунчалык кымбат баада кун төлөп бизди куткарып алдың эле деп айта алабызбы? Кудай бизди канчалык деңгээлде сүйдү? Бизди куткарып алыш үчүн канчалык кымбат баалуу кун төлөдү? Ошону ой жүгүртүп көрүшүбүз керекпиз. Жөн эле бизди аяп, сенин күнөөлөрүңдү кечирип коем, сени бейишке жиберем деп эле жөнөкөй сөздөр менен бүткөн жок. Бизди куткарып алыш үчүн өзүнүн жалгыз уулун айкаш жыгачка өлгөнгө чейин жиберди. Эгерде Кудай өзүнүн жалгыз уулун жибербесе, анда башка куткарылуу жолу жок эле. Дагы бир жерде чок ачалы. Жаңы келишимде Тимотейдин 1-каты. Тимотей жазган 1-кат, 2 bölüm 6 ayat. 1 Тимотей 2 bölüm 6 ayat чок окуйбуз. Ал өзүн бардык адамдар үчүн кун катары берди. Өз убагында берилген күбөлөндүрүү ушул. Ал өзүн бардык адамдар үчүн. Ал демек Ыйса Машаяк мен үчүн, сиздер үчүн, бизди күнөөдөн арылтыш үчүн кун катары берди. Өз убагында берилген күбөлөндүрүү ушул. Биздин ордубузга төлөнө турган кун. Күнөөкөрдү күнөөсүнөн арылтыш үчүн төлөнгөн улуу кун. Адамдардын күнөөсү кечирилиши үчүн өзүн кун катары берди. Өз убагында берилген күбөлөндүрүү ушул. Ыйык рух бул дүйнөгө келди дагы ошол жөнүндө бизге күбөлөндүрүп берген элек. Кудай биздин жаныбызды сүйгөндүктөн биз үчүн ушунчалык кымбат баалуу кун төлөп берген. Өзүнүн колунда болгон нерсесин бардыгын сатып, талааны сатып алган адам сыяктуудай. Ал адам талааны иштетем деп сатып алган жок. Кудай бул дүйнөнү абдан сүйгөндүктөн өзүнүн жалгыз уулун жиберди. Эмне үчүн? Бул дүйнөдө жашап жаткан күнөөкөрлөрдү куткарып алыш үчүн. Талаада жашырылган казынаны казып алайын деп. Римдиктерге жазылган катты ачабыз, 5 bölüm 8 ayat. Римдиктерге жазылган кат 5 bölüm 8 ayat. Чок окуйбуз.
Машаяк болсо биз күнөөкөр кезде биз үчүн өлдү. Бул аркылуу Кудай өзүнүн бизге болгон сүйүүсүн далилдеди. Биз күнөөкөр кезде эле Машаяк биз үчүн өлдү. Кудай өзүнүн бизге болгон сүйүүсүн далилдеди. Күнөөкөр кезибизде эле душман болуп турган учурда 10 аятта айтылат, биз Кудайдын душманы болуп турган учурда, жаман иштерибиздин негизинде күнөөкөр болгон учурда Машаяк биз үчүн өлдү. Кудай бизге болгон сүйүүсүн ушундайча далилдеди. Бизди канчалык сүйгөндүктөн жаман иштерибиздин негизинде күнөөкөр душман болуп турган учурубузда дагы биз үчүн Машаяк өлө тургандай кылып жиберди. Муну элестетүүгө мүмкүнбү? Ушунчалык кымбат баалуу кун төлөнгөн. Жакандын жазган 1-каты 4-бөлүмдү да чогуу ачабыз. Жакандын жазган 1-каты 4-бөлүм 9-10 аяттар. 1-Жакан 4-бөлүм 9-10 аят чогуу окуйбуз. Кудайдын сүйүүсү бизге бул аркылуу айкын болду. Уул аркылуу өмүргө ээ болушубуз үчүн Кудай бул дүйнөгө өзүнүн жалгыз уулун жиберди. Сүйүү деген мындай: биз Кудайды сүйгөн жокпуз, бирок ал бизди сүйгөндүктөн биздин күнөөлөрүбүз үчүн өз уулун ырайым курмандыгы катары берди. Кудай бул дүйнөгө өзүнүн жалгыз уулун жиберди. Жөн эле жибербестен айкаш-чыгачка кадалганга чейин жиберди. Анткени ал бизди биринчиден сүйгөндүктөн, бизди куткарып калыш үчүн. Сүйүү мында. Биз Кудайды сүйгөн жокпуз. Күнөөдө жашаган биз кандайча Кудайды сүйө алмак элек. Кудай өзү бизди сүйгөндүктөн биздин күнөөлөрүбүз үчүн ал өз уулун ырайым курмандыгы катары берди. Биздин күнөөлөрүбүз үчүн ырайым курмандыгы болду. Анын жыйынтыгында биз Кудай менен элдеше ала турган мүмкүнчүлүк пайда болду. Бизди ошол себептен куткарып алган. Дагы кайрадан ачабыз. Римдиктерге 8-бөлүм. Римдиктерге жазылган кат 8-бөлүм 32 аят. Римдиктерге 8-бөлүм 32 аят чогуу окуйбуз. Өз уулун аябастан аны баарыбыз үчүн берген Кудай кантип бизге уулу менен кошо баардыгын бербесин. Бул аятты жакшылап карап көрсөңүздөр. Өз уулун аябастан, Кудай өзүнүн жалгыз уулун аябастан баарыбыз үчүн берген Кудай. Баардыгыбыз үчүн өлгөнгө чейин өзүнүн уулун аябастан жиберген. Мисалы үчүн бирөөнү аябасак, бирөөнү сүйсөк дагы өзүбүздүн жалгыз балабызды ошол адам үчүн бере алат белек. Адамдар ал нерсеге бара алышпайт. Ал эми Кудай өзүнүн жалгыз уулун биз үчүн, баардык адамдар үчүн, баарыбыз үчүн жеке ар бирибизди ойлой турган болсок, ар бирибиз үчүн Кудай өзүнүн жалгыз уулун жиберген. Бул сүйүүнү эч качан унутпашыбыз керекпиз. Кудай кантип бизге уулу менен кошо баардыгын бербесин.
өзүнүн жалгыз уулун аябастан биз үчүн баардыгын берген Кудай башка нерсени кантип бербей койсун. Кудай баардык жакшы нерсени бизге берүүнү каалайт. Бул дүйнөдө жашап жаткан учурубузда да биздин денебиз дагы да бул дүйнөдө жашап жаткандыктан бизди бекемдеш үчүн албетте ар кандай кыйынчылыктар, кайгы, капа болушу мүмкүн. Бирок Кудай өзүнүн жалгыз уулун өлгөнгө чейин жибере турган болсо, анан кантип башка бир нерсени бизге бербей койсун? Эгерде биз Кудайга толугу менен баш ийип, өзүбүздү тапшыра турган болсок, анда Кудай баардык жакшы нерсени өзү арнап берген болот. Эми бул талаанын кожоюну өзгөрдү, алмашты. Шайтандын бийлиги астында жашап жаткан биз эми Машаякка өткөн адамдар болдук. Кудайга таандык адамдар болдук. Эми ошол талаанын кожоюну бул Кудай өзү. Бирок ошол казына талаанын кожоюну өзгөргөнүн дагы билбей калышы мүмкүн. Кайрадан Матай 13-бөлүмдү чөг ачабыз. Матай 13-бөлүм. Матай 13-бөлүм 45-аят. Асман падышачылыгы асыл бермет издеген соодагерге да окшош. Күндөрдүн биринде ал кымбат баалуу берметти тапты. Анан барып, колунда болгону баарын сатты да, ал берметти сатып алды. Асман падышачылыгы адам куткарылып, анан бейишке барыш үчүн асыл берметти издеген соодагерге да окшош. Илгертеден бери эле ошол асыл бермет ушунчалык кымбат баалуу болуп саналып келген. Байыркы келишимде дагы айтылат, ошол акылмандуулук асыл берметтен да бийик деп. Асман падышачылыгы асыл бермет издеген соодагерге да окшош. Бир адам ушунчалык асыл берметти сатып алуу анын жашоосундагы негизги каалоосу эле. Күндөрдүн биринде ал кымбат баалуу берметти табат. Бермет издеп жүрүп, бул өтө чоң экен, бул өтө кичинекей экен, мен каалаган бермет бул эмес деп көп жолу издейт дагы, анан күндөрдүн биринде ошол кымбат баалуу берметти табат. Мен издеген бермет мына ушул. Анан барып тапкандан кийин эмне кылышы керек? Сатып алышы керек. Анан барып колунда болгондун баарын сатты да берметти сатып алат. Өзүнүн колунда болгон нерсесин бүт баардыгын сатат дагы, анан кийин ошол асыл берметти сатып алат. Бул эмнени билдирет? Ошол асыл бермет таштары кандайча пайда болот билесиздерби? Билесиздерби, уккансыздарбы? Асыл бермет, кымбат баалуу бермет ошол негизи эле бул ракушкалардын ичинде пайда болот. Ракушканын ичинде ошол кичинекей таш пайда болгондон кийин, кумдар кирет, же болбосо кичинекей таш кирип кеткенден кийин өзүнүн ичиндеги болгон суюктугун чыгарат дагы, анан кийин көптөгөн убакыт өткөндөн кийин ошол берметке айланат. Ошол ракушканын башынан өткөргөн көптөгөн кыйынчылыктар аркылуу жыйынтыгында
ошол кымбат баалуу бермек пайда болот. Кудай адамга ушунчалык жакшы нерсени берүүнү каалайт. Адам дагы бул дүйнөгө эң кымбат баалуу нерсеге ээ болуш үчүн келген. Түбөлүк өмүргө ээ болуш үчүн, чындыкты табыш үчүн келди. Насаатчы 3-бөлүмдө Кудай баардык нерсени өз убагында сонун кылып жасады. Адамдын жүрөгүнө эмнени салып койду? Түбөлүктүүлүктү салды. Кудай баардык нерсени сонун кылып жаратып койду. Ал эми адамдын жүрөгүнө түбөлүктүүлүктү салып койду. Ошол биздин жаныбыздын талап кылган нерсеси. Түбөлүк өмүргө ээ болуу, түбөлүк өмүргө умтулуу. Биз ошол түбөлүк өмүргө ээ болуш үчүн, чындыкты таанып билиш үчүн бул дүйнөгө жаралганбыз. Айкаш-чыгачка кадалган Ыйса Машаяктын башынан өткөргөн кайгысы аркылуу Кудайдын ырайымы жана чындыгы Матайды чогуу ачалы. Матай жазган жакшы кабар 7-бөлүм. Матай 7-бөлүм 7-аят. Матай 7-бөлүм 7-аят. Чогуу окуйбуз. Сурагыла, ошондо силерге берилет. Издегиле, ошондо табасыңар. Тыкылдаткыла, ошондо силерге эшик ачылат. Сурагыла, ошондо силерге берилет. Сурагыла, ошондо берилет. Эмнени сурагыла дейт Кудай? Даамдуу тамакты сурагыла дейби? Же көбүрөөк акча сурагыла дейби? Кудай андай сыйынууну укпайт, кабыл албайт. Кудай бизге берүүнү каалаган нерсе биздин күнөөлөрүбүздү кечирүү эле тим болбостон бизге түбөлүк өмүрдү берүүнү каалайт. Асман падышачылыкка барышыбыз үчүн даңктуу үмүттү берүүнү каалайт. Биз бул дүйнөгө денедеги кандайдыр бир дененин талап кылган нерсесине ээ болуп, өзүбүздү канааттандырыш үчүн гана жашаганы келген жокпуз. Лука 12-бөлүмдө. Бир бай адам болот дагы, анан кийин көптөгөн жылдарга жете турган байлык топтойт дагы, анан мындайча айтат: жаным, сенде көп жылдарга жете турган байлык бар. Ичип же, көңүл ач дейт. Бирок Кудай ага эмне деп айтат? Акылсыз, ушул түнү сенин жаның алынат. Ошондо сен жыйнап койгондордун баардыгы кимге калат? Көптөгөн жылдарга жете турган байлык таптым. Ошондуктан жаным, ич, же, көңүл ач. Биздин рухубуз ошол нерселер менен азыктанабы? Бул адам дагы адашкан адам. Бул нерсе менен азыктанып жашай турган болсо, анда жаныбарлар менен эмнебиз менен айырмаланмак элек? Дене бул дүйнөнүкүн гана издейт, дүйнөнүкүнө гана умтулат. Ичип, жеп, көңүл ачып, эс алып, адам сөзсүз түрдө ал айырмаланат. Адам 9 ай бою энесинин курсагында жатканы бул дүйнөгө жашаш үчүн даярдык көргөнү. Ал эми бул дүйнөдөгү 70-80 жыл жашаган жашообуз түбөлүк өмүргө көргөн даярдыктарыбыз. Ушул кыска жашообузда биздин жаныбыз түбөлүк өмүргө ээ болушу керек.
Түбөлүк асман падышачылыкка барыш үчүн чындыкты издешибиз керекпиз. Анан адам болсо ичип жеп көңүл ачалы деп өзүн сооротсо, 1 Корунтуктар 15-бөлүмдө айтылат, анда ичип жейли, баары бир өлөбүз да. Өлгөнгө чейин ичип жейли. Анда жаныбардан эмнеси менен айырмасы бар болот. Анткени адам бул нерсе үчүн гана төрөлгөн эмес, жаралган эмес. Жеремия 29-бөлүм 13-аятта мени издегиле, мени чын жүрөктөн издесеңер табасыңар. Бүт жүрөгүбүз менен чын жүрөктөн издесек, анда табабыз. Биздин жаныбыз куткарылууга ээ боло тургандай кылат. Куткарылган учурда менин жаным Кудай менен элдешкен эле. Мени чын жүрөктөн издесеңер табасыңар. Накыл сөздөрдү дагы чогуу ачалы. Накыл сөздөр 3-бөлүм 'Забурдан кийинки китеп, накыл сөздөр 3-бөлүм 15-аят. Накыл сөздөр 3-бөлүм 15-аят. Чогуу окуйбуз. Ал асыл таштардан кымбат. Сен каалагандардын ичинен ага эч нерсе тең келбейт. Акылмандуулук асыл таштардан да кымбат. Акылмандуулукту асыл таштар менен салыштырган. Бирок ошондой болсо дагы акылмандуулук асыл таштардан да кымбат болот. Сен каалагандардын ичинен ага эч нерсе тең келбейт. Адам бир нерсеге ээ болууну ушунчалык каалайт, умтулат. Бирок ал каалаган нерсе бул асыл таш эмес. Акылмандуулук. Ыйык жазуудагы акылмандуулук бул эмне экенин билесиздерби? Ыйса Машаяк. 18-аятта ага ээ болгондор үчүн ал өмүр дарагы, аны сактагандар бактылуу адамдар. Акылмандуулукка ээ болгондор үчүн ал өмүр дарагы. Эйден багында жамандыкты жана жакшылыкты таанытып билдирген жемиштен жеп алгандыктан азыркы учурда Ыйса Машаякты таанып билүү бул акылмандуулукка жатат. Акылмандуулукка ээ болгондор үчүн ал өмүр дарагы, аны сактагандар бактылуу адамдар. Түбөлүк өмүргө ээ болгону бул эң эле кымбат асыл ташты тапкан менен барабар. Биздин күнөөлөрүбүздүн баардыгын кечирди дагы. Ыйык рух ошол чындыкты бизге күбөлөндүрүш үчүн келген. Колосалыктар 1-бөлүм 6-аятта жакшы кабар силерге да жеткен. Ошол ырайымды угуп, аны таанып билген күндөн тарта, ошол акылмандуулукту же болбосо асыл ташты жолуктурган күндөн тарта Накыл сөздөр 8-бөлүм 35-аятты дагы чогуу карайлы. Накыл сөздөр 8-бөлүм 35-аят. Чогуу окуйбуз. Анткени мени тапкан адам өмүрдү тапты. Ал Теңирден ырайым табат. Ал эми мага каршы күнөө кылган адам өз жанына зыян келтирет.
акылмандуулук деген сөз бардыгы бул Иса Машаякты билдирет. Мени тапкан адам өмүрдү тапты, ал теңирден ырайым табат. 36 аятта ал эми мага каршы күнөө кылган адам өз жанына зыян келтирет. Мени жек көргөндөрдүн бардыгы өлүмдү жакшы көрүшөт. Мени тапкан адам, мени жек көргөн адам. Иса Машаяк жөнүндө айтылат атты. Кымбат баалуу, асыл, бирметти тапкан менен барабар. Ошол соодагер барат дагы өзүнүн колунда болгон нерсесин бардыгын сатат дагы, андан кийин ошол асыл бирметти сатып алат. Ал эми түбөлүк өмүргө ээ болушубуз үчүн колубузда болгон нерсенин бардыгын сатып анан ээ болобуз деп айтылып атабы? Жок. Кудай бизди куткарып алыш үчүн өзүнүн улуу каны менен биз үчүн кун төлөп койгон. Биз жөн гана Кудайдын ырайымына ишенимибиз менен бекер кабыл алабыз. Ырайымдын негизинде ишеним аркылуу куткарылдыңар. Бул силерден эмес, бул Кудайдын белеги. Эч ким мактанбашы үчүн бул кылган иштерден да эмес. Ырайым деген бул бардык адамдарга бекер берилет. Ишенимибиз менен кабыл алдык. Биздин иштерибиз эмес болгондуктан эч ким мактана да албайт. Мен мактана турган нерсе бул айкаш жыгачкана. Өзүнүн колунда болгон нерсенин бардыгын сатты дагы ошол асыл берметти сатып алды. Кудайдын астында, Кудайдын ырайымын кабыл алган адамдын жыйынтыгы. Кудай өзүнүн жалгыз уулун бул дүйнөгө жиберди. Биздин жаныбыз куткарылды дагы. Ырайымга ээ болуп куткарылган адам эми ошол Кудайдын улуу ырайымы аркылуу түбөлүк өмүргө ээ болгон биз эми мындан аркы жашообузду Кудайга арнап жашашыбыз керек экендигин көрсөтөт. Бул жыйынтык катары көрсөтүлөт. Өзүнүн колундагы болгон бүт нерсени сатат дагы бир асыл берметти сатып алат. Куткарылган адамдын жашоосу чагылдырылат. Римдиктерге жазылган катты чогуу ачабыз, 14-бөлүм. Римдиктерге жазылган кат 14-бөлүм. 7-8 аяттар чогуу окуйбуз. Анткени эч кимибиз өзүбүз үчүн жашабайбыз жана эч кимибиз өзүбүз үчүн өлбөйбүз. Жашасак Теңир үчүн жашайбыз, өлсөк Теңир үчүн өлөбүз. Ошондуктан жашасак да, өлсөк да Теңирдикибиз. Экинчи Корунтуктарда 5-бөлүмдө айтылат, бир адам бардыгы үчүн өлдү, демек бардыгы өлүштү. Бардык адамдар үчүн өлгөнү бул Ыйсанын өлүмү аркылуу биз эми өзүбүз үчүн жашабастан биз үчүн өлүп кайрадан тирилген Машаяк үчүн жашайбыз. Эмне үчүн? Анткени Ыйсанын өлүмү аркылуу биз өзүбүз үчүн эмес, Теңир ал ушунчалык ыйык, бийик турган Ыйса биз үчүн бул дүйнөгө келди да өзүнүн канын төгүп берди. Эми биз тирилген адамдар өзүбүз үчүн эмес, биз үчүн өлгөн Теңир үчүн жашайбыз. Анын жыйынтыгы кандай? Биздин ичибизде, куткарылган адамдардын ичинде
ошол чындыкка ишенген адамдар, куткарылган адамдар, эч кимибиз өзүбүз үчүн жашабайбыз, эч кимибиз өзүбүз үчүн өлбөйбүз. Бул сөзгө кандай карайсыздар? Жашасак Теңир үчүн жашайбыз. Өлсөк Теңир үчүн өлөбүз. Ошондуктан жашасак да өлсөк да биз Теңирдикибиз. Эмне үчүн Теңирдикибиз? Анткени 1 Корунтуктар 6 бөлүм 20 аятта силер кымбат баада сатылып алынгансыңар, ошондуктан денеңер менен да рухуңар менен дагы Кудайды даңктагыла. Биз күнөөкөр болгон учурда Машаяк биз үчүн өз жанын берип өлдү эле. Ошол чындыкты таанып билген адам, анын төккөн улуу канын билип, мени жанымды да денемди дагы кун төлөп куткарып алды деген чындыкты билип, эми силер өзүңөргө таандык эмес, баардыгыбыз Теңирдикибиз. Денебиз да, рухубуз да баардыгы Теңирге таандык. Ошондуктан мен өзүм үчүн жашай турган укугум да жок. Кандайча ойлойсуздар? Өзү үчүн жашай турган да адам жок, өзү үчүн өлө ала турган да адам жок. Өзү үчүн жашап, өзү үчүн өлө турган болсо, анда ал адамга каргыш болот. Куткарылган адам кээ бир учурда менде ушундай ойлор пайда болот да, батыраак мен Кудайга кетсем экен деп. Анткени жүрөгүмдөгү азыркы ойлогон оюм ушундай. Эгерде мен кыла турган иштерим дагы бар болгон болсо, анда мен кылып кетейин. Эгерде алар иштерим баардыгы аягына келсе, анда Теңирге кете берейин деген. Жашап жаткан болсок, демек Теңир үчүн аткара турган иштерибиз бар. Филиппиликтер 1 бөлүм 20 аятта элчи Павыл айтат: мен эч нерседе уятка калбайм. Анткени менин денем аркылуу ар дайым Ыйса даңкталып келгендей, мындан ары да жашасам да өлсөм да даңкталат деп ишенем. Мен Теңирге кеткеним жакшы. Бирок дагы да тирүү жүргөнүм бул силер үчүн пайда алып келет. Ошондуктан мен жашаймбы же өлүшүм керекпи билбейм дейт. Биз жашасак да Теңир үчүн жашайбыз. Өлсөк да Теңир үчүн өлөбүз. Жашасак да, өлсөк дагы биз Теңирдикибиз. Бул ырды жакшы билесиздер да, Чынында эле ушинтип жашап келатасыздарбы анда? Теңир айтат да, сен аябай калпычы экенсиң деп. Биз чын жүрөктөн айтпасак, анда ал калп катары көрүнөт. Жашасак да Теңир үчүн, өлсөк да Теңир үчүн. Баардыгын Теңирди даңкташ үчүн аткарабыз. Теңир үчүн өлгөнгө да даяр болгон адам Теңир үчүн туура жашоо менен жашай алат. Теңир бизге окшогон күнөөкөрлөр үчүн айкаш-чыгашта кадалып өзүнүн жанын да берди. Биз Теңир үчүн жашаганыбыз биз үчүн ушунчалык кыйынчылык жаратабы? Мага окшогон күнөөкөрдү куткарып алган Ыйса. Элчи Павыл айтат: менин денем 100 жолу өлгөнгө дагы даяр деп. Теңир үчүн керек болсо канча жолу өлгөнгө да даярмын деп. Теңир үчүн өлгөнгө даяр болгон адам Теңир үчүн жашаганга да даяр болгон адам болот. Өзү үчүн жашап, өзү үчүн өлө турган болсо,
анда ал адамдын жашоосу өлүмү дагы эч бир пайдасыз болуп калат. Эч кимибиз өзүбүз үчүн өлбөйбүз, эч кимибиз өзүбүз үчүн жашабайбыз. Жашасак да өлсөк да Теңирдикибиз. Теңир үчүн өлөт десе эле баардык эле адамдар өлө береби? Жок. Теңир үчүн жашай турган адам, Теңир үчүн өлгөнгө дагы даяр болгон адам. Теңир үчүн өлүмгө дагы даяр болгон адам Теңир үчүн жашай алат. Ошондуктан жашасак да өлсөк дагы биз Теңирдикибиз. Өзүбүз таандык адамдар эмес, Теңирге таандык адамдарбыз. Ушул үчүн эми жашайбызбы, өлөбүзбү? Теңир үчүн жашап, Теңир үчүн өлүшүбүз үчүн ал бул дүйнөгө келген эле. Жашасак да өлсөк дагы баардыгы Кудайдын эрки болсун, эрки боюнча аткарылсын. Ошол себептен Кудай бизди куткарып алды. Бул өтө эле чындык, факт болуп саналат. Бул куткарылган адамдардын жашоосунун жыйынтыгы. Куткарылгандан кийин, Кудай рахмат, болду, эми бейиштен жолугушабыз деп айтып эле. Куткарылган адам эми ошол күндөн тарта анын жашоосунда өзгөрүүлөр башталат. Анткени Кудай өзүнүн жалгыз уулун мен үчүн өлгөнгө чейин жибергендиктен, Кудайдын улуу сүйүүсүн, ырайымын эми мен динимди дагы аябастан, өзүмдүн өмүрүмдү да аябастан бир гана Кудайдын эрки үчүн жашайм деген чечим чыгарабыз. Өзүнүн колундагы бүт болгон нерсесин сатып, асыл бир метти сатып алган адамга окшош болуп, мен мындан аркы жашоомду бир гана Кудай үчүн арнап жашаймын деген сөздүн мааниси. 115 Забур 3 аятта Теңирди мага кылган баардык жакшылыгын кантип актайм. Кайрадан чогуу кайталайлы. Теңирдин мага кылган баардык жакшылыгын кантип актайм. Эртең менен тураарыбыз менен ушул аяттан баштайлы. Теңирди мага кылган баардык жакшылыгын кантип актайм. Кудай өзүнүн жалгыз уулун мага окшогон күнөөкөр үчүн жиберген эле. Ал ушунчалык азап кайгыга тартылып, бүт канын төгүп, менин жанымды куткарып алган Кудай мени өзүнүн баласы кылып түбөлүк асман падышачылыкка барышым үчүн мага даңктуу ошол ырайымын тартуулады. Мени бул дүйнөгө калтырып койбостон, асман падышачылыкка барган күнгө чейин ар дайым мени өзүнүн ырайымы менен жетектеп келет. Ошол ырайымды унутуп кое турган болсок, анда биз адам эмес болуп калабыз. Машаяктын адамы эмес болобуз. Ал ырайымды унутпастан, тескерисинче күн сайын ошол ырайымды кандайча актайм. Ошол ырайымды актай албасам дагы, ушул денем менен, ушул жүрөгүм менен түбөлүккө Кудай сенин кулуң болууга даярмын деп ырдалат. Ошол куткарылган адамдын жашоосунун жыйынтыгы. Денебиз өзү каалагандай жашоону каалайт.
биздин жашообуз толук өзгөрүлгөнгө чейин денебиз дагы ар кандай бизге кыйынчылыктарды жаратат, ар кандай азгырыктарды. Ошондуктан биз жыйындын ичинде дайыма бекем болуп, өзүбүздүн инсандык сапаттарыбыз дагы дайыма мындан ары өсүшү керек, өзгөрүлүшү керек. Жыйындын ичинде өз алдыбызча эч нерсе кыла албайбыз. Кичинекей бала жаңы төрөлөрү менен атасы, апасы, эжеси, байкеси, тайкеси, тайжеси бүт үй бүлөсүнүн курчоосунда алардын сүйүүсүнө ээ болгондо гана жакшы ден соолугу чың болуп өсө алат, чоңое алат. Ошондо сыяктуу эле куткарылган адам дайыма жыйында бекем тура турган болсо, 1 Петр 2-бөлүм 2-аятта жаңы төрөлгөн балдар катары рухий таза сүттү сүйгүлө. Ал аркылуу өсүп куткарылууга жеткилет. Биз мындан ары өсө турган куткарылуубуз жөнүндө айтылат. Биздин мүнөзүбүз дагы, жашообуз дагы баардыгы жакшы тарапка өзгөрүлүшү керек. Ошондуктан дайыма жыйында бекем болушубуз керекпиз. Эптеп септеп келип кетип кеткен адамдарга окшогон эмес. Жекшемби күнү болобу, 3-күнү болобу, баардык катышкан чогулуштарда чогуу болгонго аракет кылышыбыз керекпиз. Бул дүйнөнүн досторунан алыс болгонго аракет кылышыбыз керекпиз. Анткени ал адамдар силердин таза абийириңерди кир кылат. Куткарылбаган адамдар менен, досторубуз менен бир аз убактылуу жолуксак болот. Анткени аларга дагы жакшы кабарды таркатышыбыз керекпиз да. Кээ бир адамдар өздөрү дагы байкабастан ошол достордун артынан ээрчип кетиши мүмкүн. Шайтан дагы ар дайым бизге ошол тоскоолдуктарды жаратат, руханий жашоодо жашабасын деп. Ошондуктан ар дайым биз баардык жашоодо, баардык иштерибизди этияттык менен мамиле кылып жашасак да Теңир үчүн, өлсөк да Теңир үчүн, менин жанымда, денем дагы кымбат баада сатылып алынган биз Теңирге таандык адамдар болгондуктан 2-Корунтуктар 5-бөлүм 9-аятта денеде жашап жатсам да, денебизден чыгып кете турган болсом дагы Теңирге жагууга аракеттенип жатам. Элчи Павыл өмүр бою Теңирге жагууга аракеттенип жашаган. Эмне үчүн? Анткени биз баарыбыз Машаяктын сот тактысынын алдына келишибиз керек. Куткарылгандан кийин биз кандайча жашоо менен жашадык? Ыйса Машаяк келген учурда ошонун баардыгы ачыкка чыгарылат. Ар бирибиз жасаган иштерибизге жараша тиешебизди алышыбыз үчүн. Теңирдин эркин аткарып жашаганыбыз бул жакшы иш. Ыйык руктун жетеги менен жашаганыбыз жакшы иш. Ал эми ага каршы болгон иштердин баардыгы жаман иш. Куткарылган күндөн тарта биз кандайча жашоо менен жашадык, ошонун баардыгы үчүн эсептеше турган күн келет. Куткарылган адамдардын даңкы башка болот. Петрдин даңкы башка, элчи Павылдын ала турган даңкы башка, ташбаранга алынып өлүнгөн Степан диакондун даңкы башка. Эмне үчүн баардыгы башка-башка болот? Анткени кандай жашоо менен жашады, ошонусу даңк менен айырмаланат. Ой, мага даңктын деле кереги жок, эптеп эле бир бейиштин бир бурчуна жетип алсам болот эле деген адамдар бар. Теңирдин падышачылыгына бир эле күн барып көрө турган болсок, анда биз ушунчалык өкүнүп калган болобуз. Эгерде азыр Теңирдин астына кете турган болсок, бизде көптөгөн өкүнүчтөр калып калышы мүмкүн. Мен ушундай болоорун билгенде денеме берилбей, денеми алдыртпай, мен Теңир үчүн жашасам жакшы болмок экен деген өкүнүчтөр калып калышы мүмкүн. Ошондуктан азыр Кудай баардык адамдарга мүмкүнчүлүктөрдү берип жаткан учуру
ошол мүмкүнчүлүктү туура пайдаланып, өкүнүчкө калбай тургандай кылып жашаганга аракет кылабыз. Анан дагы бир насаат: асман падышачылыгы ар кандай балыктарды кармаган чоң торго да окшош. Торго түшкөн балыктардын баардыгын алып кетпестен отуруп алып, жакшысын алып, жамандарын ыргытып жиберишет. Бул эмнени билдирет? Торго түшкөн балыктардын баардыгын үйүнө алып кетпейт. Ошол балык уулаган биздин бир туугандардан мен сурадым. Ошол торго түшкөн балыктардын баардыгын ыргыткан учурлар да болобу десем, ооба дейт. Кандай балыктар ыргытылат десем, жейилбей турган балыктар ыргытылат. Балыктар деп эле баардыгы жей турган балыктар эмес, бирөөсү жейиле турган балыктар, бирөөсү жейилбей турган балыктар. Адилеттүүлөрдөн адилетсиздерди бөлүп алып, жалындап күйүп турган отко ыргытышат. Адилеттүү деп биз куткарылган адамды айтабыз. Адилеттүүлөрдүн ичинен адилетсиздерди бөлүп алып, өзүн куткарылган адаммын деп көрсөтүп жүргөн адамдарды Кудай өзү бөлүп таштайт. Тор балыкка толгондо аны жээкке тартып чыгарышат да отуруп алып, жакшы балыктарды идиштерге салып алышат, ал эми жамандарын ыргытып жиберишет. Дүйнөнүн акырында да ушундай болот. Периштелер келип, адилетсиздерди адилеттүүлөрдөн бөлүп алып, жалындап күйүп турган отко ыргытышат. Ал жерде ый жана тиш кычыратуу болот. Бирөөсү түбөлүк бейишке барат, бирөөсү күйүп турган отко ыргытылат. Ошондуктан өзүбүздү эч качан алдабашыбыз керекпиз. Кудайдын ырайымын түшүнө элек болгон болсок, анда биз куткарылган адамбыз деп өзүбүздү алдап жашаганда болбойт. Биздин Теңирибиз келер күнүнө өтө аз убакыт калды. Ошондуктан бизди куткарып алыш үчүн Кудай ушунчалык кымбат баалуу кун төлөп куткарып алды эле. Мага окшогон адам эми өмүрүмдүн аягына чейин Теңир үчүн жашап, Теңирге кетишим керек. Өзүнүн бүт колунда болгон нерсесин сатып, анан ушул кымбат баалуу берметти сатып алат. Демек, куткарылгандан кийин менин жашоомду толугу менен Кудайга арнап тапшырганымды. Бүгүн бизде вечерия болот. Батыраак эле бүтөбүз, ошондуктан чогуу сыйынып, чогуу катышып берсеңиздер. Чогуу сыйынабыз. Биздин ырайымдуу Кудай Ата, биз Кудайдан алыстап күнөөгө баткан адамдардан элек. Бирок баардыгыбызды өзүңүз биринчиден сүйүп, Ыйса Машаякты биз үчүн жиберип, анын төккөн улуу каны аркылуу биздин күнөөлөрүбүздүн баардыгын түбөлүккө кечирип, кайрадан сотко, жазага келбей турганда кылып, өз ырайымыңызды тартуулагандыгыңыз үчүн ыраазыбыз. Ыйса Машаяктын улуу каны аркылуу куткарылууга ээ болгон баардыгыбыз эми мындан аркы жашообузда рухубуз менен, денебиз менен дагы сизге таандык адамдар экенибизди билип, бир гана сиздин эркиңизди аткарып, жашасак да Теңирдикибиз, өлсөк да Теңирдикибиз деген сөз менен жашашыбызга жардам бериңиз. Биздин арабызда бир дагы адам ушул сиздин сүйүүңүздү таанып билбестен адашкан адамдардын арасына кирбешине жардам берүүңүздү суранабыз. Сиздин алдыңызга келген күнгө чейин мындан аркы жашообузду сөз менен, ырайым менен жетектеп чогуу болуңуз. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь.